жолукчандарды көрсөм деле Аллах ыраазы болсун деп койчумун ичимден. Ач болуп тура берди. Тынчтык болгон жок. Экөөбүз бир күндө жолук салдык. Эртең көчөгө хиджабчан чыктым да. Ибадат менен өтсө деп ойлойт элем да. Сурачы деп тур, дуаны кылчы дегенде туруп калат билесиңби. Биздин чоң энелерибиз татуаж кылган, биз да кылабыз дейби. Бешти карай кадам таштаңыздар. Ошол. Жолукка келгениме быйыл 3-чү жыл кетип атат. Кантип келип калганым боюнча, биринчиден уялдым. Аллахтан уялганым болду. Экинчиден бар жогум болсо дагы бир нерсе жетишпегендик болду. Жүрөгүмдө тынчтык болгон жок. Анан кандайдыр бир карыз сезим болду. Менин карызым болгондой болчу. Ошондой сезимдерден улам. Анан сырткары изденип баштадым. Эмнеге жетпей атат, эмнеге карыз, өзүм неге мындай болуп атам депчи. Бар жогум жетиштүү. Эмнедир жүрөктө жанагындай ач болуп тура берди. Тынчтык болгон жок. Ошол учурда пандемия учуру болчу. Пандемияда үй бүлөлөр менен жолугушуу болуп жүрдүм. Жолугушууда жардам берип. Ошол мезгилде көп адамда ар кандай жашоосун көрдүм. Ушундай бир уйгу туйгу, ушундай бир өзүмдү изденүү, ушундай бир сезим баардыгында элде болду окшойт. Мындай бир стрессовый момент болду да ошол учурда. Андан соң ошол эле маалда тайнем көз жумду. Андан Чубак ажы устазыбыз көз жумду. Айтор баардык мындай ушундай учур болуп калды, мен мындай баардык жактан эме болуп калды да. Анан үйдө отуруп, анан түш көрүү, түшүмдө аян берип бир чечимге келдим. Ушул динге кайтам деген чечимди кабыл алдым. Бирок жолук хиджаб боюнча мындай ойлонгон эмес болчумун ушуга чейин. Мисалы, жолукчандарды көрсөм деле Аллах ыраазы болсун деп койчумун ичимден. Өзүм жолукка кирем, анан деп даярданып, мындай морально же мындай неме деги эле оюмда болгон эмес да. Кием деп да ойлогон эмесмин, кийбейм деп да ойлогон эмесмин да. Мындай нейтралдуу көз карашты болчумун. Анан ошол учурда кандай болуп калды? Аллахтын берген экен да, бул дагычы. Аллах таалам кимди кааласа ошол адамга жүрөгүнө салып коет экен да. Мен атайын даярданып, же буга бир мынтип эме болгон жокмун. Болгону жүрөктө пайда болду. Бир түндө чечим чыкты. Эртең көчөгө хиджабчан чыктым да. Алхамдулиллах, ошондой күндү насип кылганына шүгүр. Бул чечим дароо эле чыкты менде. Бир эле түндө чыкты. Гардеробду дароо эле алмаштырып, бир чоң шкаф кийимдин баарын алдым дагы. 3-4 кийим эле илип койдум. Жолукка ылайыктуу, хиджабка ылайыктуу. Болду. Ошол кийимдерди өзүм сатып алдым. Андан соң биринин артынан бири өзү эле келип атты кийимдер. Ошого чейин Кудайга шүгүр. Кийим боюнча мынтип ойлонбоп турмун деле, жумуш боюнча деле ойлонбоп турмун деле. Аллах ыраазычылыгы үчүн деп ушул жолугумду, хиджабымды салдым. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Тоскоол ким колдоду, ким кандай. Чын айтсам, мен жолукка кирем дегенден кийин ошол эле күнү дароо эле бир тууган сиңдим Аймери экөөбүз бир күндө жолук салдык. Сиңдим ушундай колдоп, аябай жакшы мындай сүйүнгөнбүз да экөөбүз. Алгачкы жолу жолукту салып туруп көчөгө чыкканда өзүмчө аябай сүйүндүм. Ушунчалык кубандым. Өзүмдү башкача бир толкундануу, башкача бир кубаныч, бактылуулук. Өзүмчө эле учуп жүрдүм ошол күнү. Көчөгө чыкканда менимтип баардыгы карап, сен жолукка кирбедиңби деп айткым келип барды. Жолукка киргенде эле дароо эле Инстаграмга чыга алган жокмун. Мен бир жумадай чыгара албай жүрдүм. Эчтеке кантип айтам, коомчулукка эмне деп айтам, как бы правильно преподнести. Бул дагы бир чоң жоопкерчилик да. Бул жоопкерчиликти көтөргөнгө мен даярмынбы? Элдин алдында хиджабты татыктуу көтөрүп жүргөнгө даярмынбы? Айтор ар кандай ойлор келет да. Себеби баягы сен таанымал адам болгондуктан, эл алдында жүргөндүктөн
бул өтө чоң жоопкерчилик да. Элге элдин алдында ушундай бир татыктуу алып жүрүү керек. Себеби бул жерде мурун мен Айпери Кубик кызы жөн гана мисалы ырчы, атактуу бир ырчы болсом, актриса. Азыр болсо эми бир гана Айперик эмес, азыр Аллахтын бир пендеси, мусулман айым катары мага жоопкерчилик илинет да. Хиджабты туура кийүүдө, хиджабты кийген соң бул бир жоопкерчилик. Аны сенин өзүңдү алып жүрүүң, сенин ар бир сүйлөгөн сөзүң, ар бир кылган ишиң, кийинген кийимиң, айтор ар бир майда чүйдөңөн бери көңүл бурулат да. Ошого мен башында кийгенден кийин көпкө чейин өзүмдү мындай толкунданып, көп нерсеге даяр болушум керек деп даярданып жүрдүм да. Кийип алып айтпай жүрдүм элге көбүнчө. Мен азыр мүмкүнчүлүгүм болсо эле дароо эле ошол ыйык жерге баргым келет. Мүмкүнчүлүгүм болсо эле ошол жакка барсам деп аракет кылам. Себеби ошол эле акчага башка деле мамлекеттерди көрсөң болот, эс алсаң болот. Мен бирок өмүр кыска да. Канча жашайбыз бир Кудайга маалым да. Ошол кыска өмүрдө колдон келишинче ошол ыйык жерлерде ибадат менен өтсө деп ойлойт элем да. Ошон үчүн ошол жакка барганы көп барган аракет кылам мындан ары, Кудай буйрса. Эң алгач баргандагы сезим бул айтып көрсөтүп бере албайм ал сезимди. Себеби ал сезимди ар бир адам индивидуалдуу түрдө сезет да. Эң алгачкы жолу Каабаны көргөнү баратканда лаббайкты айтып баратабыз. Меккеден кирдик. Саатты көрдүк алыстан эле. Жүрөктүн согушу башкача. Жеткиче өзүнчө бир мындай калтырап, өзүнчө эле мындай бук болуп, толуп, жеткенче бир башкача боло бересиң. Себеби дүйнө жүзү боюнча бардык мусулман, ар бир мусулмандын мындайча айтканда арзуусу да бул Мекке. Кичинекей кезибизден бери Меккеге барабыз, Меккеге алып барам, ата-энемди алып барам, Меккеге баруу насип кылсын, ажылыкка баруу насип кылсын деп канчалык даярдык көрүп, моралдык жактан бардык, жеттик, сааттын астына келдик. Каабаны көздөй кирип баратканда умра башчыбыз көзүңөрдү жумгула деди, азыр Каабаны көргөнгө даярданып тургула. Анан кийин Каабанын жанына барганда деги эле ошол жерге келгенде атмосфера башкача, жыты башкача дароо сезилет да, мындай жытынан беричи. Анан кирип баратканда көргөндөн кийин сен такыр башкача да сезим. Анан айтышат, ошо Каабаны биринчи көргөндө эле кайсы дуа келсе, дуаны айтсаң ошол дароо кабыл болот дейт да. Биринде Каабаны көргөндөгү эле жактан чыккан сезимиң эмне десе ошол дароо кабыл болот дейт. Анан чын айтсак адамбыз да, пендебиз да. Мындай жашоодо ардыкин айтып, мисалы арзу кыла беребиз, машина алсам, үй алсам, акчам көп болсо, иштесем, бизнесим болсо, же болбосо монун болсо эле жакшы болуп кетет элем, бунун болсо эле бактылуу болуп кетет элем депчи. Чындап эле ошондой жерге барып туруп, мына сен Аллах менен түзмө-түз байланыштасың, сурачы деп туруп, дуаны кылчы дегенде туруп калат экенсиң. Эмнеден сурашың билбей туруп каласың да. Себеби уяласың да, ушундай нерсе, ушинтип сура деп атсам, мен азыр үй сурайынбы депчи. Ошол жерден түшүнөт экенсиң да көп нерсени, что бул дүйнө кызыкчылыктары болбогон нерсе экенинечи. Эң алгачкы окуган намазым негизи эле бул дин боюнча түшүнүктүү бисмилля сүрөлөрдү ким үйрөткөн? Раматылык тайнем үйрөткөн. Тайнем ушундай бир ыймандуу такыба адам эле. Кичинекей кезибизден ушу 4-5 жашыбыздан бардык нерсени, келмени, деги эле биз кимбиз, бизди жараткан ким,
бардык нерсени тайнем үйрөткөн. Эң алгачкы намазга турганымдагы, ар бир сүрөнү жаттаганымда бардыгы ушул тайнем үйрөткөн исти. Алгачкы намаз окуганым мындан азыр 2023 болсо 13 жыл мурда окугам. Ошол кезде дагы аябай ыйманым күчөп, жолукка кирем деп, жолук сабакка чыгып баратканда жолук салып алып чыгып кетчүмүн да. Анан 13 жыл мурда аракет кылып, намаз окуп, бирок пенде экенбиз, ушундай калып кеткен да кийин. Кудайга шүгүр, кайра мына 3 жыл кетип атабы хиджабка кирип, намазымды кайра бекемдеп алганыма, кайра дагы ушул жолго кайтканыма Аллахка шүгүрлөр болсун. Жолук аял затынын коргоочусу, темир калканы, сыймыгы, тажысы, айтор жолукка айта берсек синоним өтө көп сөздү айтсак болот. Анан мен да кээде айтып коем, жолукка эле асылышат адамдар азыркы учурда. Жолук душмандары, исламофобдор көбөйүп баштады да. Мен айтып коем, жолук бул сиз, бул чүпүрөк. Бул ич кийим. Сиздер авратыңыздарды жабуу үчүн ич кийим кийесиздерби? Жолук биз үчүн ошондой эле. Бул авратты жаап турган ич кийим. Сиздер мисалы көчөгө чыкканда ич кийимсиз чыкпайсыңар да туурабы депчи. Ошондой эле бул биздин ич кийимибиз. Мусулман аял заты үчүн авратын жаап турган чүпүрөк. Буга эч кандай басым жасап, же буга өтө эле душман болуп жолук салган эмес, жолук адам кыларга иши жок да адамдарчы. Азыр мындай акылды өстүрүш керек да, кичине илим алыш керек. Тарых дейт, илгери чоң энелерибиз анткен эмес, илгери мындай. Мен ошол адамдарга айтат элем, мисалы катуу тийсем кечирим сурайм. Илгерки чоң энелер андай эмес деп үлгү кылат да, мисалы илгерки чоң энелердин азыркы учурда акыбалы кандай экенин эч ким билбейт да. Илгерки чоң энелер туура жолдо болчу деген кандай кепилдик бар бизде? Илгеркилер туура жашады деген кандай кепилдик бар? Умар радиаллаху анхунун сөзү бар да, диниңди жакшылап таанып бил, болбосо өз жашаганыңды дин деп кабыл аласың дейт да. Сен билбесең, окубасаң, чукубасаң, түшүнбөсөң, жана ошол билгениңе амал кылып, жаңыдан үйрөнүп аткан нерсеңе амал кылып жашабасаң, сен азыркы жашап атканыңды норма деп кабыл аласың да. Демек бул дин деп жүрө бересиң да. Анын сыңарындай ар бир нерсени билиш керек. Илгеркилер, мисалы илгерки чоң энелерди салыштыра турган болсок, азыркы биздин муун азыр кандай болуп атат, кыздар кандай кийинип атат, кантип жүрүшөт. Анда биздин небере чеберлер эмне деп айтат? Биздин чоң энелерибиз ботокс кылган, биздин чоң энелерибиз татуаж кылган, биз да кылабыз дейби? Ушундай эле сыяктуу кеп да. Ошол эле кеп. Айтар элем, хиджаб, жолук бул парз. Аллах парз дегенден кийин Аллахка баш ийүү, жаратуучубузга биз баш ийишибиз керек. Кыздарга жаңыдан жолукка кирчү айымдарга айтат элем, эч качан коркпоңуздар. Сиздер тескерисинче сүйүнүңүздөр, ушундай ниет кылыңыздар. Себеби хиджаб жолукта бараткан ар бир таштаган кадамыңызга сооп жазылат. Бул жашоо убактылуу эле. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Убактылуу эле. Качан, канча убакыт жашайбыз, баары Аллах таала маалым. Эч ким билбейт. Анан колдон келишинче ушул кыска өмүрдү туура жашоо, таза жашоо менен Аллахка жаккандай кылып, аракет кылып, жана дагы болушунча мусулман, альхамдулиллах, мусулман болуп жаралган соң, чыныгы мусулман катары жашап өтүүгө насип кылсын да ар бирибизге. Ошон үчүн аял затын айтат элем, бекер эле эл көрсүнгө намысыңарды, мондай уятыңарды чачып, анан жок эле нерсе үчүн, болбогон эле бир адамдардын суктануусуна, болбогон эле бир адамдардын ой жүгүртүүсүнө арзыйм деп күнөөгө баткандан көрө авратыңды жап дагы ушундай баягындай недоступный болуп, ушундай бир Аллах үчүн баардык нерсени Аллахка байлаганыңда сен жеңиште болосуң да. Ар бир нерсе үчүн, мисалы жумушуңдан баш тарттыңбы? Эмнеге? Аллах үчүн. Бул нерседен баш тарттыңбы? Напсиңди тыйдыңбы?
баардык нерсени Аллахка канчаң гана Аллахка байлаганыңда, ошондо артынан үзүрүн сөзсүз түрдө көрөсүң да. Сөзсүз түрдө бул дүйнө болбосо акыретте көрөсүң. Себеби Аллах таалам сөз берген. Сен Аллахтын сөзү бар. Буга эч кандай күмөн жок да. Ошон үчүн айтар элем, Аллахка кайткыла, динге кайткыла. Эже сиңдилер бешти карай кадам таштаңыздар. Ошол.